Эрте картаюуну каалабайсызбы? Күнүгө эртең менен күзгүнү карап бырыш түшкөн жокпу деп санаркайсызбы? Анда картаюудан качсаңыз, бул подкастты толугу менен окуңуз, сиздер үчүн сонун маалыматтар даяр. Достор, кандайсыздар? Кутман таңыңыздар менен, эртең менен угуп жатсаңыз, түштө угуп жатсаңыз кутман күнүңүз менен, кечинде угуп жатсаңыз кутман кечиңиз менен. Биз болсо бүгүн картаюуну алдын алуучу сонун керектүү маалыматтар менен бөлүшөлү деп турабыз жана албетте бул эң башында эле адаттар жөнүндө болмокчу. Эрте картаюуну каалабасаңыз, анда эң башкы 9 адаттан баш тартыңыз. Убакыт өтүп, жылдар алмашкан сайын баягы жаш курак дагы улгаят, бул баарына маалым. Аны далилдегенсип, жүзүңүзгө бырыш дагы түшө баштайт го. Эгер жашооңуз ойдогудай болуп, өзүңүздү бактылуу сезип атсаңыз, анда сиздин бырыш туура эмес тамактанганыңыздан, туура эмес адаттарыңыздан бар экенинен кабар берет. Жаман адаттар сизди өз курагыңыздан улуу гана көрсөтпөстөн өмүрүңүздү дагы кыскартып коет. Ал адаттар кайсылар? Анда сөз башынан болсун. Биринчиси, таттуулардан баш тарта албоо. Таттууну жакшы көрүүчүлөр ашыкча салмакка гана ээ болбостон улуу дагы көрүнөт. Анткени шекердин молекулаларына белок кошулат. Жыйынтыгында адамдын жүзү чарчаңкы тартып, көзүнүн тегереги кара тартып, шишип, бетинин идеалдуу формасы жоголуп, анан бырыш түшө баштайт. Жаш көрүнүүнү кааласаңыз, таттуудан баш тартыңыз. Экинчиси, уйкуну кандырбоо жана жүздү жаздыкка тиреп уктоо. Убакыт сааты менен уктабай жүрсөңүз, уйкуну кандырбасаңыз, көздүн алды гана шишип калбастан өмүр дагы кыскарат да. Негизи бир суткада 7 саат укташ керек го. Жетишсиз уйку адамды алсыратып, жыйынтыгында күндүз кечке чарчаңкы абалда жүрөсүз. Бул менен эле чектелбей, маалыматты кабыл алууңуз, ой жүгүртүүңүз кеч болуп, бардыгын кеч түшүнөсүз. Же кылган ишиңизди өз деңгээлине жеткире аткара албайсыз. Буга кошумча көмкүрөсүнөн бетти жаздыкка тиреп уктоо бырыштарды дагы пайда кылат, анан картаюу процессин тездетет. Жаш өзгөчөлүгүн көрсөтүп туруучу коллаген менен байланыштыруучу ткань жумшарып, шалдырап баштайт. Уктаган сайын бир капталыңыз менен ошол эле ыкмада жата берсеңиз, анда сиз беттериңиздин ошол капталын эс алдырбайсыз. Андыктан чалкаңыздан жатууга үйрөнүңүз. Үчүнчүсү, телевизордон көздү албай карап отуруу. Бир күндө 1-2 саат жактырган сериалыңызды көрүү дагы мейли болот. Эртелик кеч телевизордун маңдайында чыкпай эле отурсаңыз, анда 22 мүнөттүк өмүрүңүздү бир күндө кыскартып коет. Бир күндө 6 сааттап телевизор көргөндөрдүн өмүрү көрбөгөндөргө караганда 5 жылга кыскараак болорун окумуштуулар далилдешкен. Анткени 30 мүнөттөн ашык кыймылсыз отурганда организмдеги шекерлер иштеп, жыйынтыгында ал адамды ашыкча салмактуулукка алып келет. Андан тышкары, көрүп жатканыңыз сиздин психологияңызга таасирин тийгизип, сизди ойлондуруп, кыжалат кылдыруу менен бырышты түшүрүүчү мимикаларды дагы пайда кылып коет. Кийинки күндө кыймылсыз отурган абалда өткөрүү дагы адамды картайкы абалга алып келет. Заман талабына ылайык баягы бир орунда отуруп иштегендер көбөйбөдү, офисный работники. Жыйынтыгында басымдуу бөлүгү ашыкча салмактуулук, жүрөк кан тамыр, бөйрөк, варикоз ооруларына тушагат. Ошондуктан бир иш ордуңузда кыймылсыз отура бербей, ар жарым саатта бир көнүгүү жасап туруңуз, жогорудагы оорулардын алдын алган болосуз. Күндөн коргонуучу каражаттарды колдонбой коюу дагы адамда эрте картаюуну алып келет, же болбосо картаюуга дуушар кылат. Кээ бирибиз убактыбыздын басымдуу бөлүгүн күн тийген жерде өткөрөбүз го, анан жыйынтыгында күндүн көгүлжүм нурлары терибизге тийип, убактыбыздан эрте картаюуга алып келет. Андыктан сыртка чыгаарда күндөн коргоочу атайын косметикалык каражаттарды да колдонуп, көз айнекти көзүңүзгө тагып, жайдын ысыгында баш кийим кийип чыкканды унутпаңыз. Чектен ашыкча боенуу, бул дагы тоналдык бет май, булар дагы адамды билинбеген менен картайтат. Өзгөчө курамында спирт бар косметикалык каражаттар беттин табигый майлуулугун жоготуп, терине кургатып коет. Жыйынтыгында бетке бат бырыш түзөт. Эгерде үй ичинде температура жогору болсо, кыш мезгилинде өзгөчө, бул да абадагы нымдуулукту жоготуп кургатып коет. Жыйынтыгында терге нымдуулук жетишпейт, анын структурасы бузулат, бет тери кургайт, түлөй баштайт. Ошондуктан
бөлмөнүн температурасы өтө ысык эмес, өтө муздак эмес, бир калыпта салкын болгону туура. Тамак рационуңуздан майды чыгарып салыңыз. Майлардын ичинен кээ бир майлар жаштыкты сактоо үчүн керек. Мисалы, майлуу балыктын курамындагы омега-3 кычкылы же грек жаңгагы, бул терини жылмакай кылат, ага түшүүчү брыштардын алдын алат. Ошондуктан жумасына жок дегенде 2 рет тамак рационуңузда майлуу балыктын эти болгону жакшы. Дайыма бүкүрөйүп отуруу дагы адамда картаюуну алып келет. Компьютерби, кайсы жерде болбосун бүкүрөйүп отурсаңыз, бул адатка айланат бара-бара. Бул көрүнүштү алдын албасаңыз, булчуңдарга күч келет, омурткалардын ортосундагы диск кысылып, арка бел сөөктөр ирелип, туура эмес формага келе баштайт. Анан жыйынтыгында чарчоо, ооруксунуу менен коштолуп, анан ар кандай оорулар пайда болот. Ошондуктан денени туура кармап олтурууга аракет кылыңыз. Тез-тезден мен түз отурамбы деп өзүңүздү текшерип коюп туруңуз. Дагы бир негизги чоң очойгон себептердин бири бул зыяндуу адаттар. Булар номер 1 деп айтсам жаңылышпайм. Тамеки чегүү, баңгизаттарды колдонуу, алкоголдук ичимдикти ичүү, булар дагы денедеги клеткалардын жаңыланышына бөгөт коет. Тактап айтканда, клеткалар тез картаят, кайра жаңыланбайт. Ошол себептен улам адамда тез картаюу процесси болот. Өзгөчө тамеки чеккен адамдардын териси кургап, бырыш басып калат. Кандай десем, мындай жылмакай болуп тартылбай, өзүнүн бир серпилгичтүүлүгүн жоготуп коет. Бул дагы бирден бир доказательство же болбосо бирден бир далил. Достор, анан албетте, эгерде жаш көрүнүүнү кааласаң, анда позитивдүү маанай бул эң негизги биринчи ачкыч. Позитивдүү маанай күлкү шаңга бөлөнгөн жашоо, адамдын баардык кыйынчылыкта, баардык жаман нерседе жакшы жактарын байкай билүүсү, жакшы нерсени көрө билүүсү, жакшы нерсеге умтулуусу, бул дагы бир чоң негизги ийгиликтердин бири. Ошондуктан, эгерде ушул нерсе бар болсо, анда сиз албетте жаш көрүнө аласыз. Ошону менен чогуу туура жашоо, сергек жашоо образы, зыяндуу адаттардан алыс болуу, жана дагы бир маанилүүсү бул жүрөктөгү тынчтык. Адамдын жүрөгүндө терең тынчтык болсо, анда сырттагы согуш, сырттагы кыйынчылык анын тынчын алат, бирок анчалык чоң деңгээлде эмес, адам дистресс абалына болуп кетпейт. Эгерде адамдын жүрөгүндө тынчтык жок болсо, анда сыртта тим эле баары бейпил болсун, бирок адамдын жан дүйнөсүндө согуш болуп турса, демек ал адам бурган шаркан түшкөн бир деңиздин толкунунда кабылган кемедей, достор, кошуласыздарбы? Ошондуктан жүрөгүбүздөгү тынчтык дагы маанилүү. Бул жүрөктөгү тынчтыкты алыш үчүн бизге ким жардам берет? Албетте жаратуучубуз жардам берет. Бир гана улуу жаратуучу Кудайда улуу тынчтык бар, түбөлүк тынчтык бар. Жана жаратуучудан ошол улуу тынчтыкка ээ болгонго ар бирибиз өзүбүздүн аракетибизди жумшай берели. Бул суроо кызык болсо, анда мен сиздерди жеке WhatsApp номуруна кат жазууга, SMS жазууга чакырам. +1 301 760 60 70 сандарына. Ошону менен эле чогуу достор, баарыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына да катталууга чакырам. Дал ушул Алкитап Чекит медиа сайтында сонун маалыматтар, сонун курстар, адамдын жан дүйнөсүн, кругозорун, дүйнө таанымын өстүрө турган сонун маалыматтар бар. Ал жакта дагы биз менен чогуу болуңуздар. Эрте картаюудан качасызбы? Анда позитивдүү маанайда жүрүңүз, убагында уктаңыз, убагында туруңуз, көбүрөөк жашылча жемиштер, көбүрөөк мөмө жемиштерин жегенге аракет кылыңыздар. Жана ошону менен чогуу эле албетте зыяндуу адаттардан баш тартыңыз, конфликтти убагында чечиңиз. Эң башкысы жашооңуздун миссиясын аныктап, жашооңузду маңыздуу жашаңыз. Ошондо сиздин жүрөгүңүздө дайыма кубаныч жана жаш көрүнүүгө мотивация болот. Кызык, ушул керек болсо жаш көрүнүүдө дагы адамда бир нерсе мотивировать этиш керек, бир нерсе түртүш керек да. Эмне үчүн жаш көрүнгүңүз келет? Бул үчүн деген сизде туура максат бар болсо, демек сиз мотивацияңызды жоготпойсуз, ашыкча салмактан арыласыз, туура тамактанганга аракет кыласыз. Эгер мотивация жоголуп кетсе, мунун эмне кереги бар деп өзүн таштап, карылыкка эрте моюн сунуп, анан толтура оорулардын букети пайда болуп, жашоо кызыксыз болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жаш көрүнүңүз жана мотивацияңызды жоготпоңуз өзүңүздүн. Бар болуңуздар достор, кайрадан амандашабыз. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.